балдары жабыркабай турган мезгилде деле келсе болот да. Тиш чыкты, тиш чыккандан кийин 3 ай 6 ай убагында келип бизге герметизация кылса болот. Бул деген ошол тишин жакшы жууп алгандыктан балдар ал дальше кетирбейт да. Бул деген тиштин фиссураларын жаап коет. Анан кийин тиш жабыркабайт. Бул деген көп жүрөт. Көбүнчө 3 жаштан өдө 10 жашка чейинки балдар аябай көп кайрылышат бизге. Алар деген ооз көңдөйүн убагында тазалабагандыктан, ата-эне ошолордун ооз тазалоосуна көңүл бурбагандыктан кариес оорулары бизге көп кездешет да. Эң биринчи постоянный тиши деп коебуз, туруктуу тиши. Ошон үчүн ал 6 жаштагы балдардын минерализация жакшы боло элек. Ошон үчүн тиштерин жакшы жууп алгандыктан биринчи ушул тиши менен кайрылат да, жабыркайт да. Биринчи ушул туруктуу тиши жабыркайт, 6-чы тиштери. Ошого биз азыр герметизация жасап атабыз. Буга Эстелайт, Фиссулайт деген герметиктерди колдонобуз.